Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун шорполуу тефтели жасайбыз. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Даамы аябагандай сонун, сөзсүз түрдө сиздердин сүйүктүү тамагыңыздын бири болуп калат. Бизге эң алгач тефтелинин шорпосу үчүн бизге союз керектелет, картошка, помидор, болгарский жана мен бул жерде пиязды туурап алганмын. Бир пияз, капуста жана сумай, туз жана ар кандай татымалдарды колдонсоңуздар болот. Ал эми бизге фарш үчүн мен мясорубкадан өткөрүп алганмын. Пияз менен этти, алдын ала тазаланып алган күрүч, жумуртка жана пияз керектелет. Биз эң алгач шорпосун дайындап алышыбыз керек. Ошентип баарын туурап алып, андан соң мен азыр капустаны туурап алам. Бул жерде сиздер картошканы өзүңүздөр чоң кылып деле туурасаңыздар болот, же болбосо көп кылып да кошсоңуздар болот. Бирок бизге ушундай ыңгайлуу. Андан соң помидор, бул жерде менде тоңдурулган болгарский жана помидор. Мен томаттын ордуна помидор иштетем. Эң алгач казаныбызга майды куюп, майыбыз кызыгандан кийин пиязыбызды салып, жакшылап кызарганча кууруп алабыз. Андан соң туз салып, универсал, кызыл мурч салып аралаштырып алабыз. Андан соң биз картошкабызды салбайбыз. Бул жерде союзубузду салып, андан соң биз капустабызды, болгарский, помидорлорубузду салып, жакшылап аралаштырып кууруп алабыз. Жакшылап кууруп алгандан кийин аралаштырып, андан соң суу куюп алабыз. Менде 2,5 литр суу куйдум. Кайнаганча үстүн жаап коюп, эми биз тефтелибизди дайындап алышыбыз керек. Этибизди салып, андан соң жумурткабызды баарын катарынан салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Туз салып, андан соң универсал, кызыл мурч, кара мурч салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Ушундай биз жакшылап аралаштыргандан кийин
биз тефтелини өзүбүз каалагандай формада алсак болот. Мен чоң формада алдым, себеби биз өзүбүзгө болгон үчүн чоң эле жасадым. Сиздер кичинеден да жасасаңыздар болот. Ушундай алып, биринчи колубузга жакшылап басып, андан соң колубузга уруп алышыбыз керек. Ошондо формасы жакшы кармайт. Ушундай уруп, андан кийин тоголоктоп формага келтирип алабыз. Ушинтип башкасын да ушинтип жасап алабыз. Бизде бул жерде чоң-чоңдон 4 тефтели чыкты. Кайнап аткан соуска биринчи биз картошкабызды салып, жакшылап аралаштырып, эгерде тузу азыраак болсо туз кошуп өзүңүздөр көрүп аласыздар. Биз биринчи ушинтип биз картошкабызды салып, аралаштырып, андан кийин биз тефтелибизди салып алабыз. Тефтелибизди ушинтип акырындан аралаштырып, андан соң 30 мүнөткө бышырып алабыз. Бизде 30 мүнөт өттү. Ушинтип коюп алдым. Үстүн укроп менен коздодум. Баарыңыздар кыздар сап көрүңүздөр. Даамы чындыгында аябай сонун, жакса досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды жана лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.